Жайдын ысыгында Бишкектеги абанын температурасы 40 градустан ашып жатат. Мындай көрсөткүч жыл сайын өсүүдө. Климаттын өзгөрүшү биздин ден соолубузга олуттуу коркунуч жаратарын билесизби? Айдоочунун өз ынасында уктап калып көз жумду делген бул видеосу социалдык тармактарда тарап, маркум ысыктан улам аба жетишпей мерт болгону маалымдалган. Күндүн ысышынан улам катталган өлүмдөрдүн саны бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк масштабтагы көйгөйгө айланды. Айрыкча бул дүйнө жүзү боюнча 65 жаштан жогорку адамдардын арасында көп каттала турганы да айтылып келет. Ал эми Кыргызстанда күндүн ысышынан улам дем алуу, жүрөк кан тамыр, ичеги карын ооруларынын өсүшү байкалганы айтылат. Бирок бул тууралуу өлкөдө бир дагы илимий изилдөө иштери өткөрүлгөн эмес. Абанын температурасынын көтөрүлүшүнө байланыштуу кээде кескин түрдө ошо жүрөк кан тамыр ооруларынын саны да көбөйүшү мүмкүн. Тилекке каршы биздин Кыргыз жеркесинде ушундай бир тастыкталган илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. Кыргызстанда калктын 43%-на борборлоштурулган таза суу жеткиликтүү эмес. Мындай шартта күндүн ысышынан улам суунун булганышы калк арасында ичеги карын жана башка суу аркылуу жугуучу оорулардын жайылышына шарт түзөт. Саламаттык сактоо министрлиги дагы бул оорулардын басымдуу бөлүгү дал ушул суу жетишсиз болгон аймактардан каттала турганын тастыктайт. Тилекке каршы биздин мамлекетте 43% адамдар ошо жанагы централдаштырылган суу менен камсыздандырылган эмес. Ошондуктан ушул климаттын өзгөрүшү, табигый кырсыктардын көбөйүшү суунун тазалыгына таасирин тийгизет, таасирин. Булганган суу бул албетте адамдын ден соолугуна тез таасирин тийгизет. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму климаттын өзгөрүшү 2030-2050 жылдар аралыгында жыл сайын кошумча 250 000 өлүмгө алып келиши мүмкүн экенин айтып, коңгуроо кагат. Көрдүңүзбү, климаттын өзгөрүшүнөн улам бир гана суу адамдын ден соолугуна канчалаган коркунуч жаратат. Ушул сыяктуу эле абанын булганышы да астма, бронхит сыяктуу дем алуу ооруларынын көбөйүшүнө алып келет. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму абанын булганышы жыл сайын 7 миллион адамдын өлүмүнө себеп болоорун билдирет. Күндүн ысышы, ачуулануу, депрессия, тынчсызданууну да пайда кылат. Бул тууралуу бир катар изилдөөлөр да өткөрүлүп, депрессияга кабылгандардын саны 7%-га өскөн. Жыйынтыктап айтканда, климаттын өзгөрүшүнөн улам таза суунун жетишсиздиги жана температуранын жогорулашы дүйнөлүк масштабта адистерди тынчсыздандырууда. Ал арада кыргыз медиктери бул жагдайды алдын алуунун жолун карап, жарандарды күн тийген жерде азыраак болуп, көбүрөөк суу ичип, өз ден соолугуна кам көрүүгө чакырат. Ал эми жайдын аптаптуу күндөрүндө ден соолугуңузду кантип чындап жатасыз? Видеонун алдына жаза кетиңиз.